бергиле туугандарыңа. Бөтөнчө кыздарга көбүрөөк бергиле, кыз туугандарыңарга. Кимде өзү кыз туугандар болсо, ошого көбүрөөк берсин. Кыргызда төш берет билесиңби? Төштү бекер бербейт. Эң майлуу жери, эң керектүү жери, эң таза. Ушундай сонун жерин берет да. Ошон үчүн кыздарга бериш керек. Такыр аябагыла кыз бир туугандарыңардан. Үйүңөргө келсе, аны карагыла. Кыз бир тууганың мисалы күйөөсү талак берип салса, сен үйүңдө багышың шариятта милдет. Эгерде күйөөсү өлүп калган болсо, жээндери каралашың сага милдет. Анткени сен жээн бул өзгөчө. Анын балдарын карашың керек. Ошон үчүн шариятыбыз катуу карайт кызга. Кызды карабай, үйүнөн кубалап же болбосо кызга жаман мамиле кылгандарды бизден эмес. Биздин мусулманчылыкта жок алар. Исламда жок деп айта албайм, бар. Бирок ошончо чоң деңгээлде да чоң күнөөкөр деп айтып койсоң болот да. Ошон кыз бир туугандарга өзгөчө көңүл бургула. Алар алсыз байкуш. Сенин үйүңөн көп деле жашаган жок. Бирөөнүкүнө барды, бирөөнүн аялы болду. Эми бирөөнүкүндө чыдап, ошонун күйөөсүнүн таяк баягын дагы бирдемкелерин дагы бирдемкелерин чыдап. Ушундай кылат эми 4 күнүнө келгенде төрдү берип, төштү берип, анан хадияларды берип, кетип бараткан жол расход кылып кой деп, күйөө балага жагалданып кебирде бензин куюп кой деп, ушундай кылып кое турган болсок, машалла, мындай кылат. Алла береке берсин, машалла.